подкасттын көрөрмандары жана угармандары. Бүгүн биз актуал болуп жаткан ажырашуу темасында психолог Асель Шербекова менен биргеликте маек курабыз. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык Асель. Бүгүн ажырашуу темасында кеп кылмакчыбыз. Биринчи эле суроо ушундай болсун. Ажырашуу эмне себептен азыркы учурда көп болуп жатат? Себеби эмнеде? Ажырашуунун эң көп болгону, бул статистикага карай турган болсок, баш кошкон үй бүлөлөрдүн 25% бир жылда ажырашат экен. 5 жылдын ичинде 50%дан ашыгы ажырашат. Мен буга оюм мурдагы СССР маалында деп айталы, же болбосо биринчи дүйнөлүк согушка чейин, же болбосо ошол учурларда баш кошкон үй бүлөнүн 4/4 ажырашчу экен. 4/4 ажырашчу экен. Азыркы учурда болсо эң ажырашуунун көптүгүнүн себеби бул деген адамдарда чектөөнүн жоктугу. Чектөөнүн жоктугу. Мисалы, бир кумардын аркасынан куу, же болбосо эми биз мындай Американын, же болбосо Европанын билимдерин бул жака мындай алып келип атпайбызбы? Ал тарапта эркек ургачы деген бир түшүнүк жокко. Аларда тең укуктуу, баары бирдей. Бүт баары аялдар эркекке окшош, же болбосо эркектер аялга окшош. Же болбосо бир жумуштарда дагы, оор жумуштарда дагы аял эркектин орду баары бирдей болуп калды. Ургачы эркек аял болгон, алсыздык менен күчтүүлүк болбогон жерде, сөзсүз мындай бирдей, бир тең укуктуу болгон жерде бири-бирине түртүшүү, тирешүү башталат да. Мисалы, аял эркекке башчы болуу, же болбосо эркек аялга башчы болуу. Ошол эле кезде аял эркекке башчы болуу. Үйдө бир башчынын жоктугу деп айтсак болот да. Үйдө эки башчы. Ушундай сыяктуу болгондо аны биздин ата бабаларыбыз эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп жакшы макал менен айтып койгон да. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бир күчтүү менен бир алсыз эркектин өзүнүн ордунда болсо, аял аялдык назиктиги, берими менен болгон жерде албетте ошондо гармония болот. Бизде деген ошол эң биринчи себеби эле ошол деп эсептейбиз. Менин көз карашым ушундай. Демек сиздин оюңуз боюнча үй бүлөдө бир гана башкарган адам болуш керек. Аял киши эркекке атаандаш болсо керек, э? Атаандаш мисалы, башчылыкты талашпоо дегендей да. Ал эркектин табияты башчы болуп атпайбы? Эркектин табияты башчы. Ал эми аял деген биздин табиятыбыздан мээрим, эне болуп жаралганбыз да. Эне, мээрим. Эгерде эне өзүнүн башчылыкты талашпай, просто өзүнүн мээрим, анан сүйүүгө толгон көз карашы, жүрөгү болсо, ал жерде ал башчылыкты талашпайт. Биз деген эми сырттан алган билимибиз менен, өзүбүздүн менталитетибизге дагы, динибизге да туура келбеген нерселерди киргизүү менен бири-бирине атаандашуу ошол нерсеге ажырашууга алып барат деп эсептейм. Өз ролунда жашоо болсо, демек ажырашууга алып келет. Бирок азыр ал ролунда жашабай туруп эле ажырашып кетип атышпайбы? Мисалга, дөңгөрөтүп той берди, анан 1-2 айдан кийин келин кетип калыптыр деген сөздөрдү угуп калабыз да. Эмне себептен болушу мүмкүн? Эгер мисалы үчүн келиндин барган жери жакшы болсо, ажырашпайт эле деген да сөздөр угабыз да. Балким буга кайын журттун себеби бар деп. Бул жак Көбүнчө айтып калышат да, мен ушундай кылышат экен, булар келинге жакшы мамиле кылышпайт экен дегендерди дагы угабыз да, жаш келиндерденчи. Ошого оюңуз кандай? Бул жерде деген эң негизги маселе кайра эле эркекте туруп атпайбы? Ажырашуу бул эркектерге тиешелүү. Талак маселеси ал эркектердин колунда. Эркек, ошондуктан эркек акыл эси мындай толук үй бүлөнү коргой ала турган, үй бүлөнү башкара ала турган, үй бүлөнү каржы тарабынан камсыздай ала турган деңгээлге келип үйлөнө турган болсо, демек ал өзүнүн үй бүлөсүн менин аялым, менин үй бүлөм деп кабыл алса, ал башка эркектерди, же болбосо башка үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн өз ордуна аялына башкаруучу кылып коюп койбосо, анда ал жерде мындай жакшы эле жашоо болот деп эсептейм. Бизде эркектерибиз дагы азыркы учурда мындай билимде алыстап кетпедиби? Аялдар өздөрү окуп мындай, аялдар ийилчээк болобуз да бир азчы. Эркектер ошол тарапта бир аз аксап калышты дагы. Анан эркектер апасынын баласы болуп калып атышат дагы. Бул учурда
барган жерде киришүү кийлигишүү көп болгон себебинен деп эсептейм да. Кыздар деген ага туруштук бере албайт. Күткөндөй, эркек күткөндөй болбой калат. Ошол себептен дагы болот деп эсептейм да. Ошон үчүн аял качан жашы аял боло алат бир жерде? Эркек күчтүү болгон жерде. Түшүнүктүү. Демек, кийлигишүү болбогон жерде үй бүлөсүнө. Эми кийлигишүү дегенде мисалы кайнине кайната дагы бир нерсе бар. Мисалда мындай дагы нерсе бар да. Кайниненин жанында өзүнүн ким экенин сезүү, өзүнүн жоопкерчилик дагы келиндик, мисалы келиндик өзүнүн милдетин дагы сезүү, билүү. Мисалы дагы бир бизде ушундай бир нерсе да болуп атпайбы? Биз эми милдеттүү эмесмин дегендейчи. Анан самооценка дегенде адам өзүн баалоо деген азыркы учурда мындай популярный болуп атпайбы сааттар. Бул жерде самооценка дегенде сен өзүңдүн оюң болушуң керек, сен өзүңдүн пикириң болуш керек, сен өзүң кыскасы баш ийбешиң керек деген сыяктуу мындай. Бул жерде мындай келин, кайнине деген маселе дагы жок болуп, алар мындай жерде да атаандашуу болуп атат да. Мисалы, келиндер кайниненин жанына келгенде кызмат кылгылары келбейт, мен милдеттүү эмесмин дейт. Бир топтор бар, сен таптакыр кызмат кылбашың керек, сен деген милдеттүү эмессиң деген да. Экинчи топтор бар, келинди мындай башынан башкаруу керек деген, мисалы кайнине тарапка. Ошентип атып, келинди башынан кармашым керек деген кайниненин ою болсо, экинчи жак мен башынан баштап милдеттүү эмесмин деген нерсе менен мындай тирешүүлөр ошондон дагы көп болуп атат да. Мисалы, азыркы учурдагы ажырашуулардын статистикага карай турган болсок, эң сап башында эркектердин башка ойноштук кылуусу же болбосо башка кыздар менен сүйлөшүүсү турат да. Андан кийинки этапта бизде ушул кайынчылыктын кийлигишүүсү ошол экинчи орунда турат. Андан кийин ички мындай мамилелер боюнча андан кийинки этапта кетип атпайбы? Негизи айтышат го, кыздар айтышат да, Куранда ушундай айтылган, келин ата энесине, эркектин ата энесине кызмат кылууга шарт эмес, аны эркек кылыш керек деп айтып, ошентип тийишкендер да бар да. Хадистерде. Хадистерде ошентип бири-бирине хадистерди айтышып, бири-бирине ошолорду тийиштирип сүйлөгөндөр бар. Эми ошондо алтын ортону кантип кайдан табабыз да? Бизде деген өзүнүн менталитетибиз бар да. Кыргыздын өзүнүн менталитети бар, биздин ата бабаларыбыздан бери көнүп калган биздин эрежелерибиз бар да. Ошол эле кезде мындай бир кызмат кылсаң сооп деген нерсе бар да. Биз эркектин бата аласың деп. Мисалы, эркектин бейиши атасы менен апасы болсо, аялдын бейиши жолдошу болуп атпайбы? Демек, эркектин бейишин табуу үчүн кайра эле эркектин ыраазылыгын алуу керек болуп атпайбы? Эми эркектин ыраазылыгы. Ал жерде кайра эле ата эненин ыраазылыгы турат атпайбы? Кайнине кайнатанын. Мисалы, эркек кээде бошобой калышы мүмкүн. Кээде мисалы кандайдыр бир жумуштар менен ата энесин кароого мүмкүнчүлүктөр болбой калышы мүмкүн. Ал учурда дагы мен мындай эсептейм да. Эркектер дагы аялдардын тилин билүү керек деп эсептейм. Мисалы, биздин айымдарга азаматсың, сен менин апамды карап атасың деп бир эле шоколад алып келип берип койсо, айымдарга жетиштүү да. Алар тим эле кайненесинин бутун жууп деле карай берет. Просто биздин кыздарыбыз ушундай да, биздин негизи баардык эле кыргыз айымдары, келиндери, алар кызматты кой деп койбосоң, тескерисинче кызматты аябай жакшы жасашат го. Анан азыр сабактарда көп болуп кетпедиби? Өзүңдү сүй, өзүңдү барта деп. Анан ушул сыяктуу тренинг же семинарлар аялдарды эгоизмге түртөбү деген ойго кандай карайсыз? Кошуласызбы же? Өзүңдү сүй, өзүңдү кара деген сабактарбы? Албетте, биринчи биз Кудайды сүйүшүбүз керек. Кудайды сүйүш үчүн өзүңдү кабыл алуу. Анан мен өзүңдү сүйүшүң керек деген нерсеге дагы көп мындай кошула бербейм. Себеби сен анда эгоист болуп кеткендер дагы көрүп атабыз да. Мен дейт да. Мисалы, нормадагы киши мен деп өзүнүн оюн айтардан мурда жандагы адамдын дагы оюн урмат кылганды билет. Негизи акылмандуулук деген өзүң деле эмес, жандагы адамдын дагы акысына кирбейт да. Жандагы адамдын да акысына кирбей, өзүңдүн түз көз карашыңды адамдарга айта алуу. Ошол эле кезде менин эле деп, мен жеп атам тамакты, мен уктап атам эмес, ошол эле кезде наркадан ошол учурда эмне кылып атат деп ал адамды да ойлонуу, бул акылмандык. Биз акылмандык сапатыбыз, данышмандык сапат болбосо, анда айымдарда дагы канча окуп, канча кажет этсе, ал өзүнүн мен эле деген болсо, анда ал
чын эле эгоизмге алып барат дагы. Ал ажырашуу, ал өзү депрессияда экенин билдирип турат. Андай учурда ал өзү депрессияга, стресске түшөт. Андай учурда карым катнаш деген чөйрөдөгү эч ким менен карым катнаш кыла албайт. Ал жерде сүйүү, мээрим деген нерсе жок болуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн уже макул эми ажырашты да. Ажырашкандан кийин аялдар өкүнүшөбү же ажырашкан жакшы болуптур дегендер көппү? Кандай деп ойлойсуз? Бизде деген азыркы учурда бизге келген айымдардан биз ушул нерсени мен көбүрөөк байкайм. Мисалы, кээ бир кыздар бар, алар мындай психологиялык тараптан, бизде адамда деген бир эле мындай сырткы биологиябыз эле эмес да, биздин психологиялык жан дүйнөбүз бар, биздин сезимдерибиз бар, биздин акыл эсибиз бар дегендей. Андан кээ бир кыздар психологиялык тараптан өздөрү жашы чоң болгону менен психологиялык тараптан жашы кичинекей да. Алар өздөрүнүн биологиясы мисалы 30да болсо дагы, анан психологиялык абалы кичинекей кыздай да. Алар өзү жоопкерчилик алганды билбейт, мисалы өзүнө өзү мындай бир эмне кылышым керек деп ойлоно албайт, башка бирөөгө көз каранды да, башка бирөөсүз жашоо кыла албайт. Андай кыздар бар, алар автоматтуу түрдө жолдошуна мындай байланып калат да, байланып калат. Ошондой кыздар ажырашуудан кандайдыр бир зулумдукка чыдай берет, ошол эле кезде өзү дагы жанындагы адамдарды көбүрөөк кыйнап коет да, мындай айтканда. Эми бул чоң тема болуп атпайбы? Азыр кыска сөз менен түшүндүрүп бергенде, сүттөн чыкпаган кыздар бар да, энесинин сүтүнөн чыкпаган. Алар жашоодон ажырашып кете турган болсо, андан кийин жашоосунда көп мындай депрессияга, стресске түшүп, өтө мындай оорукчан болуп калган кыздарды биз азыр аябай көп жолугуп атабыз, ажырашуудан кийин. Ошол эле кезде, ошол эле абал кээ бир эркектерде бар. Ал эркектер сүттөн чыкпаган, апасынын сүтүнөн чыкпаган эркектер бар да. Алар көбүрөөк айымдарды да кыйнап коет да. Ошон үчүн бизде илим алуу ошон үчүн бизге парз да. Биз канчалык көп илим алсак, биздин акыл эсибиз, психологиялык абалыбыз, руханий тарабыбыздын баары өсөт. Ал деңгээл өскөндө адам ошондой сыяктуу абалдан чыгат. Мындай чоң кишинин сүйүүсү, чоң кишинин мамилеси аял менен эркекте пайда болот. Анын үчүн эки тараптан тең баягы Аллах Таала эң биринчи Куранда оку деп Куран аят түшкөн болсо, демек ошого амал кылсак, анда эркек аялдын тилин табуу, аялдын психологиясын түшүнүү, ошол эле кезде аялы эркек бири-бирин просто түшүнүшөт. Анан менин байкоом боюнча, биринчи үй бүлө курганда үй бүлө бузулат экен, чыдай албай кээ бир суроолорго жаштык кылып дейбизби. Анан 4-5 балалуу болуп, чоң улгайып калган кезде дагы бузулат экен да. 4-5 баласына карабай ажырашып кеткендер болот экен. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Эмнеге эми жаштык кылып ажырашып кетишти? Сыноолорго чыдай, 4-5 уже канча жыл жашап, 4-5 бала болгон соң дагы ушундай ажырашууларды көрүп жатабыз да. Азыркы учурда биздеги айымдар көп келгендиктен, ошол статистикага карай турган болсок, биздин деген айымдардын көпчүлүгү 4-5 балалуу болгон айымдардын жолдоштору башка аял алуу. Ошонун аркасына чыдабайт. Экинчи аял алат, же болбосо ушул нерседен ажырашкандар азыркы учурда көп болуп атат да. Бизге келгендердин 90% 4-5 бала болуп ажырашкандар 90% күйөөм аял алды, же болбосо ушундай башка бирөө менен жүрдү деген нерсе менен ажырашып. Кандай ошондо мурунку аялынан кызыл көз тарап кеткен болобу же? Бул тарапта эми бул өтө чоң тема болуп кетет. Мисалы, балким айымдан өзүнүн эмнеси, бизде ушундай нерсе бар. Бизде психологиялык тараптан адамдар ачылбайт, эркек аялдар бири-бирине ачылышпайт. Эркектин аялынан талап кылган нерселери бар болсо, аны өзүнүн аялына, жубайына айта албайт да. Айта албайт дагы, акырын алып сырттан ошол каалаган аялы болсо, ошол аялга андай болуп кетип атпайбы? Аны ошол аялына деле талап кылса болот да, мисалы, аялын деле жазап алса болот да. Демек, бул жерде ортодо диалог жок, сүйлөшүү. Диалог жок, ачылуу жок да. Ачык сүйлөшүү. Үй бүлөдөгү кандайдыр бир келишпестиктерди ачык сүйлөшүү менен чечип алса болот. Бирок ошол ачык сүйлөшүүдө же эркек аялды кабыл албайт, же аял эркекти кабыл албайт. Баягы эле тирешүү менен эле ошол себептен эле ажырашып кетип атышат да. Бирок эми экинчи аял же болбосо башка аялга кетүү дегенде башка маселе эмнеде турганы түшүнүктүү болуп атат да. Аны чечип алса, чечип алганга толук мүмкүн. Эми ошол үй бүлөнүн өмүрүнүн узун болушунун кандай ыкмалары бар? Мисалы,
эмне кылыш керек, ушул ажырашууга жеткирбей, эми ушул ажырашууга жеткенге чейин дагы көп маселелер болду да. Анан аягында чыдабай мен ажырашам деп чыгышат да. Ошого жеткирбеш үчүн үй бүлөдө эмнелерди кылыш керек? Үй бүлөнүн өмүрүнүн узун болушу үчүн. Өмүрү узун болуш үчүн баардыгы өзүнүн ким экенин, эң биринчи ким экенин таануу керек. Мисалы мен аял болсом, жолдошумдун жанында мен киммин? Албетте мен киммин десем, мен жолдошумдун бир директору эмесмин, же болбосо жолдошумдун апасы эмесмин, жолдошумдун кызы эмесмин, же болбосо жолдошумдун жубайымын. Мен жубай кандай болуу керек? Эркек аялдын ортосундагы мамиледе аял менен эркектин мамилеси кандай болуу керек? Мисалы, пайгамбарыбыз Хадиша энебиз менен канча жыл жашаса дагы, ал өмүрүнүн акырына чейин ошол Хадиша энебизди унутпай ушунчалык жакшы көргөн. Аны даже досторун урмат кылган, өлгүчө урмат кылган. Аял менен эркектин ортосундагы чыныгы, аял эркек деген жубайлык мамиле болсо, ал жерде 70 жылбы 60 жылбы адам тажабайт бири-биринен. Качан тажайт? Өзүнүн ролунан чыгып кеткенде да. Мисалы, мен аял болбой калам да жолдошума. Же апа болуп алам, же айттым го жана эле кыз болуп алам, кызы болуп алам. Өзүмдүн ролумду билбейм. Ошол эле кезде эркек дагы негизи аялдар эркектен эмне күтөт? Эркектен күткөнү баягы эле каржылоо. Жо, баягы эле каржылоо. Андан кийин так өзүнүн денелик муктаждыктары ал дагы бир маселе. Анан каржылоо, аны коргоо, ошо багуу да, багуу, коргоо. Бул эркектин негизги милдети болуп атпайбы? Азыркы учурда карасаңыздар, роль алмашып кеткен. Кээ бир үйлөрдө эркек табат, бирок аялынан каржылагандан качат. Ошол эле кезде кээ бир үйлөрдө аялдар акча таап каржылайт, жолдошу үй бүлө каржылоо керек деген нерсени ал биздин табиятыбыз эркектин берешендүүлүгүн, же болбосо каржылоосун, эркектин коргоосун биздин аялдардын табияты каалайбыз. Бирок аны эркек өзүнүн ошо ролунда болбосу, аял сыяктуу болуп майдаланып кетүүсү, бул дагы ажырашууга алып барган эң негизги фактор болуп атпайбы? Бул учурда эркектер өзүнүн күч кубатында болсо да, күч кубатында болсо, аялдар өз назиктигинде, мээриминде болсо, кайнене мисалы кайненелик, келин келиндик кызматында, баланын ролунда болсо, ал ушундай биздин баягы кыргыздын илгерки жашоосундагы роллор бар эмес беле? Ошондой болсо, азыркы биздин батыштын, башканын, алардын бизге келген билимдери мен эч качан мындай кошуло албайм. Теңдик деген нерсеге канча аны киргизебиз десек дагы, ал биздин аягында тирешүү менен ажырашууга алып барып атат. Өзүнүн ролунда. Мисалы, мен жолдошумдан эч качан күчтүү болгум келбейт. Мен жолдошумдун алдында алсыз өзүмдүн аял экенимди мен сезгим келет, мисалы. Туура. Анын дагы бир маселе бар да. Кээ бир учурда ажырашып кетүү бул эң туура чечим болуп калат. Мисалы, зордук зомбулук көрүп жаткан аял болсо, бактылуу болуп жашай албайм, көзүм жетпейт десе, ажырашып кетүүсү туура эле болот да. Эгер зордук зомбулук көрүп атса, кээ бир эркектер бар, бул эркектердин дагы ар кандай мындай типтери бар да. Кээ бир эркектер бар, алар өздөрүнүн баалуулугу ылдый болсо, аялдын жанында өзүн баасыз сезе турган болсо, аны өзүнүн күчүнө, физик күчүнө таянып, эми Аллах Тааланын күчтүү кылып жаратты да. Ошо менен аялды мындай өлтүргүсү келет да, баскысы келет. Ошентип атып, кээ бир аялдарга зулумдук кылат. Ал учурда сөзсүз аны сот башка бир чечиш керек, сөзсүз. Аны карап отурууга таптакыр мүмкүн эмес деп эсептейм. Аял эркектер ошол аялдын талабы кандай болуп атса, ал эркектер бир эле нерсени, мисалы, ошол аялга сүйүп эле берип коюу менен эле баардык маселе чечилсе болот да. Негизи аялдардын бизде дагы ушундай чоң устаздын да сөзү бар эмес беле? Биз ушундай элбиз, сүйөм күйөм деп айта албайбыз. Андан көрө аялдар кетем деп койсо, демек ал мени эркелет деген ошого аябай кошулам. Чын эле аялдардын кетем дегени, же болбосо бир нерсени талап кылуусу, бул демек мага көңүл бур деген эле мындай сөзү да аялдардын айта албаган. Эркек бул учурда акылман болуп аялын түшүнүп коюш керек э, ошол учурда кетем деп. Бирок зулумдук кыла турган болсо, эгерде ичип уруу деген нерсе, бул жерде деген дагы бир муктаждык бар. Адамдар өзүнө мындай сүйүү, кандай десем, Кудайдын сүйүүсүн ала албаган адамдардан ушундай сүйүү күтө берет да. Мисалы, Кудай беримдүү, ошону өзүнүн жүрөгүнө кабыл ала албаган адамдар ал сүйүүнү сырттан күтөт. Мисалы, жолдошунан талап кыла берет да. Ал сүйүүнүн дагы түрү бар да. Минус анан плюс.
плюс сүйүү деген ал мени кучактайм, ал эми минустагы сүйүү ал мени урса мен ага ыраазымын да, жүрө берем. Ошону сүйүү деп түшүнөт. Аны сүйүү деп түшүнөт. Эми ошол сүйүүнү плюс менен алмаштыруу да. Мына зордук зомбулук деп айттык. Ошол учурда биринчи эле эркектин кол көтөрүүсү бул аял кишиден да көз каранды болуп калабы? Кээ бир аялдардын эркеги аябай жакшы карайт, кээ бир аялдардын эркеги кол көтөрөт да. Экөөнүндө кандай айырма болуп жатат деп ойлойсуз? Негизиненчи, мисалы үчүн кол чапканда дагы эки тараптан болбосо уруш чыкпайт, зордук зомбулукка келбейт. Эми бир гана эркек абьюзер болуп атабы же аялдын дагы бир ушул жерде тиешеси барбы? Негизи мындай да, ситуация баардыгы эле үйдө окшош болот. Аны кабыл алуу адамдарда ар кандай болот да, кабыл алуу. Мисалы бир ситуация болду деп айтайын. Бир эркек келди дагы аялына айтты. Аялына эмне деп айтты? Сен менин апама эмне дедиң? Сен менин апама сүйлөгөнгө акың жок деп эгер сүйлөдү бир эркек. Ал сүйлөгөн учурда бир аял болушу мүмкүн. Сен апаңа ким сүйлөп атат? Сен оозуңа карап сүйлө деген сыяктуу эми ажылап кетиши мүмкүн. Ошол эле кезде экинчи аял болушу мүмкүн. Ошол эле ситуацияда экинчи аял болот. Анын кабыл алуусу балким туура эмес түшүнө алган чыгар. Же болбосо аты жеңил чечиши мүмкүн да. Мындай айтканда, кабыл алуу ар кимде ар кандай болот да. Мисалы, уруш болуп аткан үйлөрдө, уруш болбой аткан үйлөрдө баардыгында эле ошол эле ситуация болот, бирок кабыл алуу ар кандай болуп атпайбы? Мисалы, кабыл алуу ар кандай. Адамдардын кабыл алуусу, мисалы, бир эркек мен менен жакшы мамиле кылып атса, ал башка адам менен уруша бериши мүмкүн. Мисалы, бир эле эркек эки аялы болсо, бир аял менен кечке урушат, бир аял менен жыргап жашайт да. Бул жерде маселе мындай кабыл алып аткан адамдарда дагы турат да. Ошондо деген балким ал эркек кол көтөрүп атса, балким бул аял сүйүүнү плюс менен алганды билбейт, балким өзү ошого жеткирип атат. Биринчи тарабы. Экинчи тарабы, эркек дагы балким сүйүүнү плюс аркылуу бергенди билбейт. Ал ошентип удар менен өзү эми келтектеп жүргөн болсо, ал норма деп ага балким удар берип атат да. Балким. Эми бул уруу маселесинде дагы чоң да. Биз бир эле жактама эркек урду дей бербей, ал эмне эсептен урду деген нерсени дагы карашыбыз керек да. Эмне эсептен уруп атат ал? Эмне эсептен? Ошол эле урган эркек дагы бир аялды таптакыр урбай, балким өтө мындай жыргап жашашы мүмкүн. Бирөөгө кол көтөрүшү мүмкүн, мисалы. Бул жерде экинчи тараптын да кабыл алуусунда дагы маселе бар. Ошол эле кезде бул эркекте да маселе бар. Негизинен алсыздыкка кол көтөрүү таптакыр туура эмес эми шариятыбыз боюнча. Ошол эле кезде биздин азыркы учурдагы психологиялык проблемалар өтө чоң. Албай калган нерселерин ушундай бир кандайдыр бир мындай минус тарап менен чыгаруу турат да. Ооба, мисалы үчүн кээ бир эркектер мындай да, үйүндө эмес, сыртта баатыр көрүнгүсү келет. Мисалы үчүн үйүндө баласы ачка болуп турат, бирок сыртта волонтер болуп чоң иштерди кылып жүрөт, бирок үй бүлөсүн карабайт да. Мындай эркектерге эмне жетишпейт же эмнеге үй бүлөсүн карабайт? Мисалы үчүн зордук зомбулук көрсөтүп турган эркекке биз менен жакшы мамиледе балким учурашып, сүйлөшүп, сыртка билинбейт го. Үй бүлөсүнүн ичине кирсең, атмосфера такыр башка болот. Ал эми сыртта маска кийет да. Көп эркектер сыртта маска кийет. Жолбосо аялдар деле сыртта маска кийет. Үйдүн ичинде таптакыр башка аял, бирок сыртка чыкканда андан өткөн периште жок. Мисалы, эркектерде деле ошондой да. Сыртта ал үйгө барганда таптакыр башка. Пайгамбарыбыз аны ыйманына жараша го, анын акыл эсине жараша. Пайгамбарыбыз аны эмне деген? Сен жакшың, үйүңдө жакшы мамиле кылган деп койгон да. Адамдын кандай экенин үйдөгү мамилесинен билебиз биз. Ал сырттагы мамиле, ал деген убактылуу нерседе адамдар масканы жеңил эле кийип алат да, масканы оңой эле кийип аласың. Бирок чындыгы маска үйдө билинет. Үйүңдө кандай сенин маскаң? Ошол чечет сенин адамдык сапатыңды, адамдык касиетиңди үйдөгү абыр, өзүңдүн үйүрүңдөгү биринчи. Ошол адамдын ким экени ошол үйдөгү мамиледен билсек болот. Сырттагы бизге маанилүү эмес. Түшүнүктүү эле. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүз таап алгандай, ошол боюнча да бир аз айтып, жыйынтыктасак. Айтпай эле койбоймунбу? Менде дагы мен жолдошум менен жашаганыма 27 жылга баратат. 8 баланын энесимин. Мен өзүм, менде дагы ушундай нерсе бар да. Мисалы, жолдошумдун жанына келген кезде таптакыр башка адам, башка жерде башка адам. Жолдошум жанына келген кезде өзүмдү мүмкүн болушунча аяк катары сезгенге аракет кылам. Ал жолдошума ал жагымдуу. Ошол өз тажрыйбамдан дагы пайдаланып,
мен азыркы учурдагы окуган билимимден дагы кошумча өзүмдүн өз тажрыйбам дагы болгондуктан ушул кыздарга сак өтүүдө мага өтө жеңил болот. Бизде дагы болот, бирок балдарды мисалы тарбиялоодо кээ бир катачылыктары болгон. Аларды мүмкүн болушунча билим алып оңдогонго аракет кылып атам буюрса. Кээде болот го, баардык эле үй бүлөдө болот. Мисалы бизде дагы кээде анча мындай бир көйгөйлөр болот. Ал учурда мүмкүн болушунча мындай бир түшүнүүгө аракет кылам да. Жолдошумду да түшүнөм. Албетте ал башкаруучу болгусу келет, мени мындай аялдарды башкаргысы келет. Албетте ага деген 100% кошулам. Эркектин табиятында Кудайдын жараткан жаратылышы ушундай болгондон кийин биз аны эч нерсе дей албайбыз. Башчыга баш ийгенге аракет кылабыз кыскасы. Бирок мындай да ачууң келгенде кантип түшүнөсүң? Кээде ачууга алдырып мен кетем деп кетип калышат да. Ачуу үстүндө өзүнүн эмоциясын кантип кармаш керек ошол учурда? Ал эмоциясын контролдош үчүнчү, эмоциясын кармаш үчүн адам эмоция боюнча иштеп алыш керек бир аз. Иштеп алыш керек. Адамдар түшүнүү керек, өзүн таануу керек да. Эмне кылып атканын өзүн түшүнсө, ошол кезде адам эч качан эмоция мындай көтөрүлгөн учурда адамдын акылын эмоция башкарып калат. Ошол эмоция күчөгөн кезде адамдар аялдарына талак берет, эркектер бири-бирин өлтүрүшөт, кээ бирлер өлтүрүп жибериши мүмкүн, чаап жибериши мүмкүн. Кыскасы, мындай бир кандайдыр бир иш аракеттерге барат, ошол кезде акыл иштебей калат просто. Эмоция акылды башкарып кетет да. Ошондуктан өз эмоцияны контролдош үчүн кичине илим алыш керек, ага да билим керек. Өзү акыл билимин өстүргөн адамдар эмоцияга алдырбайт, өзүн контролдой алат да. Демек баары бул билимсиздиктен жана билбегендиктен деп айтсак болот э. Анда маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө. Рахмат сиздерге дагы.